Ошто чоң энеси сатып жибере жаздаган Ымыркай реабилитациялык борборуна өткөрүлүп берилди. Жакындары баланы багуудан баш тартты. Өлкө башчы Азия өнүктүрүү банкынын вице-президентин кабыл алды. Алдыдагы аралыкта ушул жана башка маалыматтар менен тааныштырабыз. Түз эфирде кабарлар. Студияда мен Дөөрөтбек Кочкорбаев. Саламатсыздарбы? Ошто чоң апасы тарабынан сатылып кете жаздаган Ымыркай үй-бүлөнү реабилитациялоо борборуна өткөрүлүп берилди. Ош шаардык социалдык коргоо башкармалыгынан билдиришкендей, наристенин энеси баласын багууга мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Анын туугандары дагы наристени багуудан баш тартты. Борбордо Ымыркай 6 айга чейин болуп, андан кийин башка үй-бүлөгө асырап алуу үчүн берилет. Же болбосо балдар үйүнө өткөрүлөт. Эске салсак, кечээ 59 жаштагы аял төрөлгөнүнө 10 күн болгон наристени 20 000 сомго сатып жаткан мезгилде колго түшүрүлдү. Учурда ал камакта. Бул факты боюнча адам сатуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Чжан Венцайды кабыл алды. Жолугушууда тараптар транспорт, айыл чарба, энергетика, билим берүү, саламаттыкты сактоо, финансы жана башка тармактар боюнча кызматташы тууралуу пикир алмашты. Өлкө башчы 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялаганын жана анын алкагында аймактардын социалдык, экономикалык инфраструктураны, жолдорду, ирригацияны жакшыртуу жана элети тазасуу менен камсыздоо маселелерин чечүү турганын эскерткен. Эске салсак, Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти кеше Кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков менен жолугуп, эки тараптуу кызматташы тууралуу талкуулаган. Кыргызстандын ички иштер кызматкерлери тергөөнү эл аралык стандартта жүргүзүүгө окутулуп жатат. Иш-чара Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин көмөгү менен жүрүүдө. Кыргызстандык милиция кызматкерлерин Түндүк Ирландиянын мурдагы түрмө жана полиция омбудсмени окутмакчы. Иш-чара эл аралык түрмө реформасы уюмунун кыйноолорго жана башка адамгерчиликсиз жазага каршы күрөштү колдоо деп аталган долбоорунун алкагында өтүп жатат. Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовдун иши бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралат. Жактоочусу Чынара Жакыпбекованын маалыматында сот ишти иликтөөнү улантууда. Сотко Шыкмаматов өзү келер күтүлүп жатат. Бишкектин 1-май райондук соту былтыр 19 декабрда Шыкмаматовду күнөөлүү деп таап 5 миллион сом айыпка жыккан. Эске салсак, эл өкүлү кылмыш жаза кодексинин 30 беренеси жана 304 беренелери боюнча айыпталуу. Ата-энесин кароосуз калтыргандар жоопкерчиликке тартылат. Мындай мыйзам долбоорду эл өкүлү Тазабек Икрамов демилгелеп, соңку кездерде ата-энесин карылар үйүнө же көчөгө таштап кеткендердин саны өсүп жаткандыгын жүйө келтирүүдө. Эгер сунушталып жаткан долбоор колдоо тапса, ата-энесин кароосуз таштагандар эркинен ажыратылат же 200 000 сомго чейин айып пул төлөшү ыктымал. Мама, милая мама, как тебя я люблю. Эне жөнүндө муңканы бырдаган бул апанын өмүрү учурда Бишкек шаарындагы карылар үйүндө өтүп жатат. Күнүнө берилген 3 маал ысык тамак, кызматкерлер менен дарыгерлердин ийкемдүү тейлөөсү мындагы ата-энелердин балдарына болгон сагыныч сезимдеринин ордун толтура албайт. Өзүн көрсөткүсү келбеген бул карыя үй-бүлө менен жашоого эч нерсе жетпейт деп өксүйт. Эми биринчиден денсаулык начарыраак болчу. Бала кезде учетко турчумун. Армияга барган жокмун, окуумда да начар, окубай калдым. Билимим жок анын. Шаарды көрүнгөн жерде иштеп жүрө бересиң, эмеде бупанын жарга чыдабай малга кетип калгам. Бишкек шаардык карылар үйүндө 208 адам болсо, анын 90-дан ашыгын мусулмандар түзөт. Буга чейин башка улуттарда гана кездешүү терс көрүнүш, кыргыздардын арасында жайылып баратканы жетекчини да өкүндүрөт. Андыктан парламентте сунушталып жаткан мыйзам долбоорунан үмүтү чоң. Бирок ата-энесин багууга милдеттендирилген баласынын жашоо шартына да маани берүү абзел. Атасын таштап, энесин таштагандарга ушунчалык нааразы болом. Кандайдыр болбосун, кыйынчылык болсо дагы, бул биздин өзүбүздүн оюбузга, менталитетибизге жатпаган иш болгон соң бакканга аракет кылыш керек. Бирок эми азыркы заманда
ар кандай окуялар болуп атат, турмуш ар кандай болуп атат. Ошого дифференциация кылса деп ойлойм. Ата-энесин таштагандардын жоопкерчилигин күчөтүү максатында эл өкүлү Тазабек Икрамов мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага ылайык жогорудагыдай аракетке барган жарандар белгиленген укуктук нормалардын негизинде жазага тартылат. Коңшу өлкөлөрдө кабыл алынып, өз натыйжасын берип жаткан мыйзам учурда Кыргызстан үчүн да зарыл экендигин Демилгечи айтат. Эгерде ушундай биздин коомдо ушундай адамдарды ата-энесин жакшы көрүүгө, же болбосо буларды бир ата-энесин кордогон адамдарга бир законду бар экенин көрсөтпөсө, бул көрүнүш мындан ары дагы өсүшү мүмкүн. Эң негизгиси балдардын өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек да. Эгер сунушталып жаткан долбоор колдоо тапса, мындай жарандар 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылышы же 180 миңден 200 миңге чейин айыппул төлөшү ыктымал. Бирок депутаттын сунушу мыйзам кабыл алынган күндө деле ата-эне тарабынан баласына карата доо арыз жазылмайынча кылмыш иши козголбойт. Бул абдан туура кадам деп санайбыз. Анткени Кыргыз элинде негизи кыргызыбыздын тарыхында ата-энесин тыштап кеткен деген бизде болгон эмес. Ошондой эле бул балдардын ата-энесинин алдындагы жоопкерчилигин күчөтүү болуп жатканы абдан туура деп санайбыз да. Парламентте сунушталып жаткан долбоор коомчулукта да кызуу талкууга алынууда. Анткени айрым талдоочулар мыйзам кабыл алынса, үй-бүлөдөгү пикир келишпестиктерди күчөтүп, ата-энеге балдары тарабынан зомбулук күчалат деп кабатыр. Ошондой болсо да эки тараптагы чечилбей келаткан ажырымды мыйзам менен аныктап коюу учурдун талабы. Ар бир бала өзүнүн акыл эси менен туюп, ата-энесин таштабаса деген ойдомун, но бирок баягы ошондой болуп кала турган болсо, мамлекет ушинтип кандай бир коргоого алганы, балким бүгүнкү күндүн талабы деген болуп атканы бар да. Укук коргоочулар мыйзамды ишке ашыруу бир топ кыйынчылыктарды жаратаарын белгилешет. Эске салсак, азыр социалдык өнүктүрүү министрлигинин карамагында 17 стационардык мекеме болсо, анын 6-оосу карылар үйү. Анда 800-гө жакын кары картаңдар күн кечирип келишет. Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек. Бирдиктүү салык декларациясын тапшырууга 4 күн калды. Мамлекеттик салык кызматынан эске салышканда учурда физикалык чактар былтыркы жылга болгон кирешеси тууралуу отчет тапшырууда. Учурга карата аны 23 500 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер тапшырды. Декларация 31 март түн жарымга чейин кабыл алынат. Өз малында отчет бербегендер 2000 сом айып төлөөгө аргасыз болот. 27 мартта Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көч күтүшүү коркунучу бар. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирет. Коркунуч айрыкча Бишкек-Ош-Уна жолунун Төө ашуусунда, Алабел ашуусунда, Чычкан капчыгайында жана Көкбел ашуусунда байкалган. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп, муз тоңот унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Сиздер кабарлардын түшкү чыгарылышына назар салдыңыздар. Дагы башка маалыматтар Ынтымак ЧК сайтына жайгаштырылат. Сайттагы жаңылыктар күн сайын түрдүү жаңылыктар менен толукталып турат. Көрүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.